Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatly jamaat, eң birинчиден biz ошол Кайрат мырзага Алла разы болсун демекчибиz. Ушул жерде бардыгыбыздын башыбызды бириктирип, ошо бир батаңыздарды берсеңиздер, мына менин ата-энеме, бир туугандарыма бир батаңыздарды берсеңиздер деп ошол күтүп аткан экен. Айрыкча ошол бир жумадан бери бизди күтүп атыптыр да. Биз Мадинада элек. Анткени биздин жамаатыбызда Пайгамбарыбыздын өмүр баянынан жеңип алган ошол биздин бир туугандарыбыз бар, көз азиз бир туугандарыбыз бар. Азыр 6-оосу биз менен чогуу келген. Андан кийин Курандан, Пайгамбардын өмүр баяны, фикх илиминен конкурс болуп, ошондон жеңүүчүлөрдөн бир 6 дудук сүйлөй албаган, укпаган бир туугандарыбыз дагы келген да. Бир өзгөчө жамаатта. Анан айрыкча ошолордун кабарын уккандан кийин ошо 3-4 күн мурда эле чалган ошо мага. Ошентип ошолорду күтүп атабыз, бир дуа берсин деп чакырган экен. Кайрат, Алла разы болсун. Ошо ниетиңди Аллах таалам кабыл кылсын. Кудайым берсем бул Аллах тааланын бир эркек кулдары да. Биздин да ошол жерге келишибизге мына ошолор бир себепчи болуп атат, Кудайым берсе. Эми биз ошол Мадинадан бияка келдик. Ошо Мадина жөнүндө бир аз мен сүйлөп кетейин. Негизи эле Мадина шаары бул өзгөчө шаар экен. Мадина шаарыны Аллах таала пайгамбарлар үчүн жашай турган жер кылып дайындаган экен. Мисалы мына биздин ислам келгенге чейин жанагы падышалар өздөрүнчө жотул жасап, анан ошол аскерлерин алып туруп соода кылып, ушинтип тегеренип жүрө берет экен да. Йемендин падышаларынан бирөөсү ошо саякаттап кетип баратып, баласын Мадина шаарына, мурда Ясреб деп аталган Мадина шаарына таштап туруп өзү кеткен экен да. Анан ошол жерде Мадинадагы жергиликтер менен мындай пикир келишпестик болуп туруп, жанагы Йеменин падышасынын баласын өлтүрүп коет экен баягыларчы. Анан баягы кийин угуп туруп кайра келиптир, анан Мадина шаарындагы элдери менен согушат экен, баягы согушашат экен. Ушунчалык таң калдым дейт да баягы жерде. Күндүзүн күнү согушат экен, кечинде эс алганда курсаңар ашып калбасын деп тамак берет экен баягычы. Мадина элинин жашоочулары да. Ушундай да болот деп таң калат экен да баягы жердечи. Эртеси дагы согушат экен, дагы кечинде курсак ашып калбасын деп туруп дагы тамак берет экен да баягы жердечи. Се баягы жерде коргонуш үчүн гана эметип аткан дейт да баягы жерде. Анан ошондо ошол жерде эки еврейдин алымы бар экен. Ошолор чыгыптыр дагы, бизге ошол жетекчиңерге жолукканга уруксат бериле дептир. Анан жолуккан экен жана падышага, сен бул жерге кол салбагын, сен кайткының бул оюңдан. Анткени бул жерде пайгамбарлар жашай турган шаар бул шаар. Бул жерде Аллах таала ошондой тандап берген пайгамбарлар жашай турган жер. Сен бул жерге кол салсаң, Аллах сени жер менен жексен кылат дептир. Макуланда дептир. Анан ошол жерден кол салбастан анан кайра жөнөйт. Ошондо кайра кетип жатканда Мекке менен Мединанын ортосунда бир эл жашайт экен, меккеликтерге өч экен да. Душмандык бар экен. Сен ушунчалык бир байлыкты каалайсыңбы дейт экен. О, десе, могул жерде Мекке деген шаар бар, ошол жерде Кааба деген бар, ошол жерде элдер бар, ушунчалык бай. Элдер сыйынып ошол жерге бүт алтындарын көмөрөт. Керек болсо 2 элик кийиктин айкели бар. Бүтүн бойдон. Ошо 2 айкелди да көмүп салган ошол жерде, Каабанын жанында. Сен барсаң байып кетесиң дейт экен. Баягы жердечи. Анан баягы байлыкка кызыгып макул деп анан ошол жака жөнөп баратса, жанагы 2 еврейдин алымы кайра аркасына жетип келиптир. Сен болду, токтот. Аяка барба дейт экен. Неге десе, ал жер ыйык жер бетиндеги эң ыйык жер. Ал жерге барбаш керек. Барсаң дагы сен сыйыныш үчүн бар дейт экен. Кол салба ал жерге. Аллах сени жер менен жексен кылат десе, сен анда эмнеге өзүңөр барбайсыңар деп туруп, таң калышты. Өзүңөр экөөң айтып атасыңар. Айтып алыптыр. Неге өзүңөр барбайсыңар десе, биз алымбыз. Бизде ошо Таврат китептерде айтылган. Ал жерде Каабанын айланасын бүт баарысын айкелдер менен толтуруп салган. Ал жерге барган бизге жарашпайт дейт экен. Жалгыз Аллах таалага сыйыныш керек. Сен бар дагы ошол Каабага сыйынгын дептир. Анан бул баягы падыша барат. Бараттан ошо Каабаны айланып туруп, ошол убакта эле ажылык болгондо Каабаны айланып уктап жатса, түш көрөт экен. Түшүндө сен ошо Каабанын үстүндө материал жап деп түш көрөт экен. Макуланда дептир. Анан баягы жерде кымбат материалдан, жүннөн болгон материалдан Каабанын үстүндө мукабасын жабып коет дейт. Анан кийин кайра түш көрөт экен. Сен жакшырагынан жап депчи. Баягы жерде жукарагынан жап дейт экен. Анан кайра түшүнөн ойгонгондон кийин эң жука, эң кымбат материалдан дагын жабат дейт Каабанын үстүнчө. Ошентип ошол падыша биринчи Каабага ошол материалды жапкан экен да. Ошентип дейт, жыл сайын кайра жаба берип, пайгамбарыбыздын чоң атасы Абдул Мутталиптин убагына чейин келген дейт да. Ошондо
Жанакы Каба урайын деп калган дейт да. Кайра жамдыр канча кылымдар мисалы. Жыл сайын алмаштар байлы үстүнө жаап берет. Ошентип Абдулмутталиптин убагында баякыны алып салтырып жыл сайын жаңырта турган болгон да. Ошентип мына 24-жылга чейин ошол Египеттен жасалып келген экен. Кабанын сыртындагы кисвасы, мукабасы. Египеттен жасалып, ошол жерге кербен менен ушунчалык бир салтанат менен алып келип туруп, ошол жерде Кабаны жабат экен, кайра кетет экен. 24-жылы ана мына Саудия өкмөтү өзү фабрика куруп, ошол жерден жасала турган болгон да. Эми карап көрсөң бул өтө эле кызыктуу да. Мисалы ошол Кабанын сыртындагы материал өзү эле 1,5 тонна болот экен. 1,5 тонна. Жанагы тиге турган жиптери алтын жалатылган жиптер, анан күмүш жалатылган жиптер да бул жерде. Эми өтө кызыктуу маселе. Эми кыскача ошол Мекке, Медина шаарынан өзгөчөлүк бир байкасаңдар керек. Медина шаарына пайгамбарыбыз көчүп баргандан кийин сахабалар да көн албай кыйналып тур да. Ошо Меккеге өзүбүздүн жерибизге кетсек болот эле деп ушунчалык бир кыйналып өзү баягы Меккеге тарта бергенде Айша энебиз пайгамбарга айтыптыр да. Сахабалар ушундай кыйналып атат десе, пайгамбарыбыз дуа кылды дейт. Аллахым, Меккени сен кандай сүйкүмдүү кылган болсоң, мен сахабаларыма Мадинаны дагы ошондой бир сүйкүмдүү кыл деп дуа кылган экен. Ошондон кийин сахабалар Мадинаны жакшы көрүп баштады дейт баягы жерде. Көрбөйсүңбү? Демек, ошол пайгамбарлар жашап турган жер өзү негизи Мадина. Бирок бул жерде Меккеде бул Каба болгондугу үчүн бул жерде сооптор 100 000 эсеге көбөйөт. Кудай мырза ошол Меккеде бизге коноктоп аткан мына Кайрат мырза Алла разы болсун. Кудай мырза бул бирге 100 000 кетип атат бул жерде. Бул жерде мына Кайрат энебиз ошол бир Куран окуп багыштап койсок деген экен. Биз буюрса мына бакыт кары деп коёк буюрса. Бияка келгенде мурда бакыт байке дейтилген бакыт кары болду. Абдушкүр дамла айтты, эми муну бакыт кары дегиле деди. Иншалла бул бакыт кары болот. Ошол менен биргеликте мына бизде ошол Куран окуп берсе. Шунун эле жанында ана мына Муктарбек деген Сүйлелдуан, Дудук Биртогонов бул да Куран окуп берсе, буюрса ошол экөөнүн Кураны менен анан жыйынтыктасак иншалла. Анда биринчи бактыкар баштап берсин, анан Муктарбек. Ошо барыңыздардан суранып кетем. Ошо дуаңыздарда ошо мага да дуа кылып коюңуздар. Алла Таала мага күчтүү зейин берсин. Куранга болгон сүйүүнү жүрөгүмө киргизсин. Мен алектенген нерсем Куран болсун. Сиздердин эми мусулмандын дуасына муктаж экен. Сиздер дагы мына ыйык жерде отурабыз. Кабада таваф кылып атабыз, дуа кылып атабыз, намаз окуп атабыз. Ушу дуаңыздарда дагы ошон сиздерден мусулман катары суранып кетем. Мага да дуа кылыңыздар. Алла Таала мага күчтүү зейин берсин. Куранды бүткүл Куранды ушу жүрөгүмө киргизип, ушу алектенген нерсем Куран болсун. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. O jaratın Allah uşul okan Kur'an'ın seviminen bul jerde mana hayrat iniz menen bektur inibizden şunçalık dua ümitте bul jerde bardı jine oturat. Uşulardan niyetine, tilegine özüň jetkirgin Allah'ım. Uşul okan Kur'an'ın seviminen asmandan jerden kelgen belelerden saktagın Allah'ım. Jaman sözdön saktagın, jaman közdön saktagın. Ar kanday afat kırsyk, oru sırkolardan saktagın. Dünyada kanday maksat dilekler olsa Allah'ım maksat dileklerine jetkirgen. Allah'ım uşul okan Kur'an'dan faydalan sowaptardy. Şu hayrat inimiz menen bektur inimizden dua ümit kılan arbaktarga bolgan bolsa uşoların arbagına başladık. Allah'ım ötüp ketkenlerin jatkan jerin jaylı kaburların nurda kılgın. Allah'ım uşul eki bir tuğanыбыздın kanday maksat dilekleri olsa maksat dileklerini eselep nasip kılgın. Gelecekte elimizdin, jerimizdin, dinimizdin hizmetinde bolgan baldar kızlarda tarbiyalagan ata, çoğ ata, tay ata bolunu nasip kılgının. Allah'ım şu bektur menen hayrattan tarkan urpaktarının jamandığın Allah'ım hiç kaçan körsetpegin. Allah'ım şu eki bir tuğanıdan tarkan urpaktarının jallan jakşılıklarını körüsün nasip kılgının. Allah'ım yüreklerinin tüküründe kanday maksat dilekleri olsa özüne malum. Allah'ım barın körüçüsün, bilüçüsün, uğuçusun. Uşu bir tuğanlardan kanday maksat dilekleri olsa eselep nasip kılgın. Rabbena atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar birahmetke ya arhamar rahimin. Allah razı olsun. Şularda bir dua kılыңыздар emi. Bulardan buyursa Boşa peygamberin ağında sahabalar kanday bolgan bolsa, buna duduk bir tuğanları oşa sahabaların ordunda da. Kırgızstanda birinci yolu bular oşa Kur'an'da okup başlap algaçkılardan bolotad. Kudayım buyursa bular kelecektegi oşa ukpagan duduklarga sabak bere turgan muallimler oşular. Adımdan bize 5 öz geldi. Kelecekte bulardan dağın oşa ne cemaati köýüp şu dudukların arasında dağın ellerge sabak aytıp leksiya öte turgan, ellerge sabak bere turgan muallimlerden karlardan köp çığışın Allah'ım nasip etsin. Bir rahmet